Иш-чарага карата 1000 орундукка эсептелген көрүүчүлөр жайы. Буга кошумча кадырлуу меймандар үчүн орундуктар орнотулууда. Мында концерттик программа, театралдашкан көрсөтүүлөр аянтчасы бардык ыңгайлуулуктарды эске алуу менен өткөрүлөт. Мааракени Чуңкурчак капчыгайында өткөрүү демилгеси да жөн жерден чыккан эмес. Ушул жерде жайлаганда баатыр ошон жери мына карачы кандай жердин соорусу да. Анан жөн жерден тандалбаптыр да деп. Бекеринен тандалган. Бул эми мындай кылса болот. Азыр эми Байтек баатыр 200 жылдык өтөт да бул жерде. Кудай берсе өтөт, жакшы өтөт. Андан кийин деле майрамдар болот, андан кийинки юбилей болот. Сары Өзөн чүйү боюнча дайым ушул жерге стационарный бир мындай маданий жер жасап койгон жатышат да. Ушундай кылыш керек. Улуттук оюндар салбуурун Ордо кыргыз күрөш жана эл аралык ат чабыш марафонунда чоң байгелер коюлган. Татаал жолдордон өтүп, тоо аралап чабылган мелдештин аралыгы 31 чакырымды түзөт. Бул сан символикалуу, өлкөнүн эгемендик күнүнө карата тандалган. В ущелье Чоңкурчак проводится масштабная работа по подготовке и проведению Дня независимости Кыргызской республики. Байтек баатырдын 200 жылдыгы менен катар 31 август Кыргызстандын эгемендик күнү белгиленет. Ошондуктан 31 санына басым жасоону чечтик. Муну менен катар 31 метр бийиктикке өлкөбүздүн туусу көтөрүлөт. Азыркы тапта Чуңкурчакка чейинки жол оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Даярдыктар мыкты. Баатырдын мааракеси иш-чара деңгээлинде эле өтпөшү керек. Тарыхчы коомдук ишмерлер улуу инсандын басып өткөн жолун терең изилдеп, мектеп партасынан тарта жеткичектерге басып өткөн жолду жеткирүү милдети турганын белгилешет. Эгерде биздин балдар тетеге алипбеден башта окуганда баатырларыбыз бизче бир убакта Чолпон Байтөлөбердиевди, Дүйшөнкул Шопоковду, Зоракан Кайназарованы кандай окуп билсек, азыр ошол жолго кайта чыгыш керек. Бизге балдардын адеп мектепте аттагандагы китептеринде сүрөтү менен кыскача аннотациясы жазылып туруш керек. Эмне үчүн баатыр болуп калган? Анан ошондон барып анан кийин элдин арасына сиңилип, элдин баатыр экен, элдин журттун баатыр экен деп айтылып калышы сөзсүз ошол себепкер болот. 200 жылдыкка утурлай Байтек Канай уулунун эстелиги Борбор каладагы Байтек Баатыр жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде орнотулат. Учурда айкелге түшүрүлчү элес Баатырдын сүрөтү боюнча изилдөө иштери жүрүүдө. Буюрса архивтерде аябай көп документтер бар. Жыл аягына чейин аны дагы Байтектин өзүнүн жеке сүрөтүн табууга биз тарыхчылар аракет кылып атабыз. Азыркы архивдик документтердин негизинде 1-2 сүрөт бар. Ошон үчүн эстеликти мына президент өзү куруп берем деп атат. Бүт каражаттын баарын президент өзү чечип берип атат. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясына калаанын 4 районунун бирине Байтек Баатырдын ысмын ыйгаруу боюнча кат жөнөтүлдү. Буга катар Боз Бөлтөк тоосуна тарыхый жай макамын берүү сунушталууда. Сайфуддин Мурзаев, Батма Искандарова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.